негизи эле бул Эгемберди агайды эстегенде баарыбыз бир өзгөчө ыйманга жакын, анан кийин котормолорун да алып карасаң бир өзгөчө котормолордун ээсин элестетебиз. Агай биздин студиябызда дагы так ушул жерде ушул берүүдө бир нече жолу болуп өзүнүн бир маектерибиз менен уруп кетти эле. Негизи эле агайдын чыгармачылыгы менен кандай тааныш болдуңуз Нуржигит байке? Негизи эле кандай башталган бул кишинин чыгармачылыгы? 1993 жылы кыргыз тил адабияты боюнча республикалык олимпиадага катышып калганмын. Ошол мезгилде Омар Султановдун «Сен жөнүндө поэма» деген окуп аябай суктанып жүрөт элем. Анан ошол жерде бир республикалык олимпиадага катышкан бир кыз мага бир китепти айтып калды. «Саймалуу таш» деген. Автору ким десем, Эгембер Дерматов деди. Анда ушу китеп дегенде жантыбыздан жата калып окучубуз, азыркылардай болбой. Эптеп таап окудум. Окугандан баштап бул киши менин мындай сүйгөн акыным айланды да. Анткени ырында мындай жөнөкөйлүк дагы бар, бирок улуулуктун белгиси жөнөкөйлүк деген сөз бар эмеспи? Мисалы, ошол мезгилде Алина Жетибегенова менен дагы бир Чолпон Айсеитов ырдаган «Дасторкон» деген ыр бар эле. Анан Гүлдөжан деп Асылбек Өзбеков агайыбыз, муну жөнөкөй адам жазган эмес, обонун Жумамедин Шералиев жазган болчу. Андан кийин жанагы Алина Жетигенова «Чачың кандай апаке, узунбу же кыскабы, неге сенин жүрөгүң мени төрөп мустады, жетим кылбай апаке, тирүү кезде айрылып, боздотпостон ботодой келчи мага кайрылып» деп апасы таштап кеткен бала ошол мезгилде бир проблема болуп атпады беле? Ушулардын баардыгынын сөзүн көрсө ушул киши жазыптыр да. Анан эми ушул бир киши кандай бактылуу киши ушундай кишилер менен сүйлөшөт, тагдырлаш болот, танапташ болот деп жүрдүм эле. Кудай таала насип кылып кийин тааныштык, чогуу иштештик, ал тургай элди жерде чогуу кыдырдык. Мен ал кишиге аябай эркелей берчүмүн, анткени аял ушул биздин жердешибиз болот, чеезде деп эле кулагыңдан чоем деп элечи. Бир жолу тамашалап калдым, Каракулжа кызы гүлү бийиктин, Каракулжа шамы болот бийликтин, үйлөнүгөн тоонун чүрөктөрүнө духу жетпейт анча мынча жигиттин. Өзүм да духум жеткен эмес каракулжалык кыздарга. Сиз менин эжем үйлөнгөнсүз десем, эл бар жерде мага тийишип атпайбы? Элдин алдында жолугушуп атып, мына Нуржигит өзү дейт Каракулжада духу жеткен эмес, мен духум күчтүү, Каракулжанын кызын алганмын деп. Ошол жерде мен чыктым дагы жезде өзүңүз тийиштиңиз, азыр кулагыңызды бир чойсом, бул жерде бардыңыз кайнелериңиз, кулагы жооп кетесиз деп. Ушундай атада эркелеп жүрчүмүн да. Анан Эгембер Дерматов мен Ошто жүргөндө каза болуп калды. Мындай эми адам өткөндө эми тагдыр ошол. Баарыбыз бара турган жерибиз жерден асты, акыйкатка моюн сунуш керек. Көп адамдар да ойлойсуң, бирок кайгырбайсың деле тагдыр депчи. Бирок Эгембер Дерматов өткөндү укканда кадимкидей кайгырдым да. Анан ошондо өзүнөн өзү мага 4 сап келди, мындай саптар. Кар жаап жатат берекелүү Оштомун, Сулайман тоо калбаат анан жоошмонун. Ошол тоодой калбаат сырдуу жан эле Эгемберди акын аба кош болуң деп. Мен ошондо акын деп туура эмес айтып турмун. Биринчи кезекте бул киши адам экен. Анткени мүнөзү сыпайы болчу, жөнөкөй болчу, эч качан текебер болгон эмес, бирөөгө кошомат дегенди билчү эмес эле, бетиңе түз айтчу эле, адамдын көңүлүн көтөргөндү билчү, кеңештери мыкты болчу, насаатчы болчу, шыгылтымдай төгөрөгү төп келген жетекчи катарда абдан жакшы дедим, айда айым айтып береттир кийинчерээк. Анан депутат катарда элдин таламын талашып, тилдин таламын талашып, рухтун таламын талашып. Анан ушул кишинин айрым сөздөрү менен айтып коеюн. Мисалы, улутту улут кылган байлык эмес дейт, улутту улут кылган рух дүйнө дейт. Андан бийикте баш айланбай туруу үчүн Чыңгыз Айтматов болуш керек дейт да. Бийикти көтөрө билүү да өзүнчө бир. Улутту улут кылбайт элдин саны, улутту улут кылат инсандары деп туруп, жана биздин залкар инсандарга берген баалары бар. Бергиле Айтматовду сепке кошуп, кыздардын калыңына деген саптары кандай, мындай калыңга китеп кошуп бериш керек, ушул маданият жайылыш керек деген сөзү. Анан кийин бир жерге барсам дейт, Манас эпосу китептердин арасында дейт, ушул сумдун жанында эң арзан сатылып атыптыр дейт. Ошончалык жаным кейди дейт. О кыргыз дүйнө кууп неге жеттиң, Манасты арзандатып неге тептиң, уят калбады го эки беттин дейт, уяты дейт. Анан бир Айтматовго эстелик куруш боюнча сунуш болгондо айтканда, эстелик бул таш, Айтматов ташка сыйбайт. Таш бул өлгөн адамга керек, баягы мансап кууп жүрүп өлгөн адамга. Айтматов ар бир үйдө тирүү турат. Бул адам бир ташка сыя турган инсан эмес, ал жүрөктөрдө жашаш керек деген сөздөрү мага аябай таасир эткен. Негизи мындай улуу пикирлерди, улуу ойлорду айтыш үчүн дагы эмне деген көл адам болуш керек, албетте. Бирөөнүн баягы өзү ошол тармакта, ошол кишилер менен бир теңтайлаш ат салышып жүргөндөрдүн бири го. 6 жаштан 60 жашка чейинки чыгармачылыкты алып жүрүү ар бир адамга эле бир оңой болбосо керек. Нуржигит байке, жантан бери сиз көп китептерди коюп алып, катар ошолорду ачып көрүп, бир
көрүп атасыз да, Эгембер Дерматовдун томдуктары экен, эмнелерин окуп чыктыңыз ушул убакка чейин? Негизи эле бул чыгармаларындагы негизги агайдын берейин деген бир маңызы эмнеде? Мисалы Айтматов ар дайым адамдыкты туу тутуп өткөн болсо, агайдын чыгармачылыгына кандай баа берет элеңиз? Бул кишинин өзүнүн бир сөзү бар да, адамдарга жеңил желпи алданам, алыс болуп калыптырмын чарвадан. Бирок менде бир улуу касиет бар, жан дүйнөмдү туудай тутуп кармаган деген сыяктуучу. Бул рух дүйнөсүнүн аздектеген киши болгондо мени бардыгы жарды дегендер бар дейт, тоготпогондор бар дейт. Менин бул китептерим алар үчүн эчтеке эмес дейт да. Бирок бул руханий мурас дейт. Элиме журтума калтырган ушул гана, башка эчтекем жок дейт. Эми бул кишинин чыгармачылык инсан катары көп кырдуулугуна таң калам. Биринчиден лирикасы, сүйүү жандырлары. Бул өзүнчө бир бап болуп чыккан. Мына ушул алып келдим атайын. Ушул китептерди өзүнүн колу менен берген. Бул киши депутат болуп турган, андан кийин телекомиссиясына төрага болуп дайындала турган болду. Ошондо биринчилерден болуп билген мен болгонмун. Барып туруп мына коллективге мен тааныштыргам. Ал мезгилде президенттин аппаратында бөлүм башчысынын орун басары болчубуз. Улуттук программаны чогуу иштегенбиз, жана башка. Анан ошондон кийин ырларын бир-эки саптарын жат айтып берсем аябай ыраазы болуп калды. Ал дагы билет эми сөздү бакканга бер дейт. Ушу поэзия кызыкканын билди айтор 11-жылы чыккан. Ошону биринчилерден болуп өзүнүн колу менен мага берген да. Ошого мен сыймыктан алганча келдим. Биринчиден сүйүү жандырлары, экинчиден ыйман жандырлары. Анткени адамдын эң чоң байлыгы бул ыйман. Акыретке байлыгың, бийлигиң, дүнүйөң эчтекен калбай кетет экен да, бул дүйнөдө калат экен. Кудайдын алдында жүзүң жарык кыла турган, нур боло турган, кадырыңды көтөрө турган бир гана ыйманың экен да. Кудай сени бейишке себеп кыла турган ошо ыйманың болот экен. Ошон үчүн ыйман жөнүндө аябай сонун жазган. Бир китебинде, ушул жерде китептердин бирөөсүндө Сулайман падышанын тарыхын жазып берет да, колунда миңдеген кулдар, күңдөр дейт, фонтандар, ак сарайлар, имараттар, жаныбарлардын бардыгы мага баш ийди дейт. Бирок булардын бардыгы колдун желинде кармалбай турган нерсе экен, атак даңк, бийлик деген болбогон нерсе экен, ыйманга, адепке багыт алыш керек экен дегендей бир идеяны берген. Анан дагы үчүнчү багыты болсо, бул кишинин улууну урматтай билгендиги. Мисалы, Туягырчыны аренага чыгарып коюп кетти да. Болбосо Туягырчы деген кыргыздын бир залкар акыны унутулуп кеткен экен. Эми Советтер Союзунун саясатын билесиз да бул багыттачы. Ошону мисалы баягы кыямат жакын калганда шарият билбейт жакынын, жеңил ой болот катынын, омбуга кетет ойт берип, табам деүүдүн татымын, арам тамак ичип жеп ажырайт эстен акылың. Кыямат жакын калганда кызың кетет Кырымга, уулуң кетет Урумга, мингениң темир ат болот, окуганың кат болот. Агайын туган жат болот деген саптарын таап, ошондойлорун топтоп, анан бир китеп кылып чыгарып. Бул заманда ошол заманда эле көргөн бир олия киши болгон экен да. Аны болсо китеп кылып чыгарып, конференциясын өткөзүп, анын юбилейин өткөзүп, ушул миссияны аткаргандан кийин ооруп калып, анан кийин кете берди да. Ошо Туягырчынын атын калтыруу максатынын артында аябай көп иштеди, аябай көп эмгектенди. Бул ошол улууну урматтаганды келечекте урматтайт да. Бул киши ошонун ордуна өзүнүн тиричилигин кылса болмок, бизнесин кылса болмок, картошкасын эксе болмок, же болбосо башкаларын жазса болмок. Канча жылын, канча күндөрүн ушу киши деп кетирди да. Бирок Туягырчы аркылуу азыр биз канча чоң руханий бир кенч таптык. Кен эмес кенч, кен түгөнөт, кенч түгөнбөйт. Андан кийин бунун котормочулугу. Бул киши кайрылбаган ким бар өзү? Низамини которгон, Рудакини которгон, Фердаусини, андан тышкары могул Румини которгон, араб акындары бар, Либо, ошондой эле жанагы Басио, Япон, Кытай адабияты. Бул кайрылбаган бир дагы. Андан тышкары мына Мухаммед пайгамбар жөнүндөгү дастан өзү эмне деген бир керемет. Анан ырларын карап отурсаң, Кудай Таала жаштык мастык болду, өмүрдү канча күнөө кетирдик, мен тозокко таштап жибербечи деп мындай акыркы жылдар жаратканга жалынып калган да. Анан өткөндү эскергени, андан кийин мына дастандарын караңыз, драмалары, Ак Саткы менен Кул мырза, Жаңыл мырза, булардын бардыгын. Айтор бул киши өзүнчө бир энциклопедия да. Анан ушул ооруп атканда дагы бир кабар алып барсам, бир жолу мындай ооруп атам деп кейиген жок. Кыйналып турса дагы күлүп жайнап тамаша менен тосулат эле. Анан ошондо ооруган себебин айтып берди да. Мен дейт бир жерге классташтарым менен эс алууга бардым дейт. Андан кийин бүт эле ушу мага сөз бере берди дейт. Мага сый урмат көрсөтө берди. Ошондо кичине бир сезим келип кетти дейт да. О, мен башкача адам окшоймун деген. Ошол текебердигим үчүн Кудай Тааланын берген жазасы болду бул оору деп. Оорудан дагы руханий бир тыянакка келип атат. Ушундай бир керемет инсан болчу. Ооруй калсак, сөз бирөөнү күнөөлөгөнү жакшы көрөбүз го, сен деп мага суу өттү деп, ал эми ал кишини караңыз. Анткени ошол оору адамды кичпейли кылат экен да, мындай жүрөгүн, рухун тазалайт экен. Анан ушу өлөрүн деле билген жокмун, анткени эч бир билдирбейт эле да, күлүп жайнап жүрүп эле ошол бойдон. Нуржит байке, сиз айтып кеттиңиз да, жана учкай айтып кеттиңиз драмалары жөнүндө. Негизи эле бул кишинин ошол сахналаштырылган чыгармалары жөнүндө кандай кеп айтат элеңиз?
сахналаштырганы баягы франциялык белгилүү жазуучу Александр Дюманын сөзү бар да. Тарых дейт, бул дубалдагы мык болсо, мен жазган чыгармаларым ак ийленген картина депчи. Бул киши деле ошондой. Кул мырза менен Аксаткын, Жаңыл мырза булар тарыхый инсандар. Ошону баягы кемелине келтирип, көркөм фантазия менен укмуш кылып жазганда ыр түрүндө. Муну опера түрүндө чыгарсаң да болот, муну драма түрүндө чыгарсаң дагы болот. Абдан бир жогорку деңгээлде коюлган булар болсо. Анан эми кечиресиз, сөзүңүз соосузда бизде көрөрманыбыз бар экен. Биз угуп жатабыз. Ой, байланыш үзүлүп калды. Улай берсеңиз болот. Эми баягы бир сөз бар да, адам кичипейил болсо, өзүңдү канчалык төмөн тутсаң, жараткан сен даражаңды ошончолук жогору көтөрөт деген. Бул кишинин мен ушу улуулугунун сыры өзүн төмөн тутканда деп билем да. Анткени бышканаштын келечеги жок да, дагы бышыра берсең күйүп кетет, сактап койсоң же чирип кетет, же эскирип кетет дегендей. Бирок бышканаштын келечеги бар да, туз кошсоң болот, суу кошсоң болот, мурч кошсоң болот дегендей. Бул кишинин бир ыры бар, артта калдык Жолон менен Омордон деген. Жолон Мамутов менен Омор Султанов айтып атпайбы? Мындай ошолордун деңгээлин өзүн ыра көргөн эмес да, биз каякта алар каякта депчи. Чыңгыз менен чогуу жүрөм дейт Айтматов менен, кимиң дейт, мен пирим деп коем депчи, чындап эле пирим болчу деп жазган чыгармалары. Анан өзүнүн мүнөзүн мына 4-5 сабын эле окуп берейинчи. Мен бирөөнүн жолуна көз артпадым, кол салбадым, олжосуна умтулуп, абиримди аздектедим, сактадым, жүргөнүм жок куру дүрмөт чуу кылып, барганым жок мансаптууга бүжүрөп, сүрөсүн деп садагасын күтпөдүм, калсам дагы ачка болуп өзөрүп, өз жолумда өзөрлөнүп түптөдүм. Булардын бардыгы туура. Анткени Алмазбек Шаршенович экөө мурда президентибиз менен чогуу окуган экен Москвада. Анан бир жолу ал киши президентибиз катар турабыз, учурашып келатат. Ошончо адамдан мага учурашканды келгенде Эмбердер Матич апарып туруп сүрөткө алып кетип калды да. Анан кийин кулагын аябай жедим. Ушунчадан келгенде мен алдымда тосуп алып кетип калдыңыз. Москвада чогуу жүрдүңүз эле эмне? Сүйлөшпөй калган сөзүңүз бар беле десем. Анан кийин бүт ошол өткөн кеткендерин айтып берди. Алмазбек Шаршенович да которчу экен да. Анан подстрочный сөзмө-сөз которду деп айтат эле дейт. Бирок бир орус котормочу дейт, жазуучу көрүп туруп, бул сөзмө-сөз эмес, бул көркөм котормо, потенциалы бийик жигит экен деп айткан дейт. Экөө кантип жаштыгын өткөзгөндүгүн, президент кантип үйлөнгөнүнөн бери айтып берген. Анан ошентип жүрүп, президентке түз бетин айтат болчу да. Мындай кезде президенттен айбыгасың, сүрдөсүң, уялгасың дегендей. Айта турган сөздү түз бетин айтат эле, мындай кошомат дегенди билбейт эле, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, тилдин кызыкчылыгы үчүн оюна келген сөздү, оюна келген идеяны айтат болчу. Мисалы, А тамгасын А дегенди киргизиш керек. Өөнүн О'нун Өсү бар, У'нун Үсү бар. А тамгасын киргизсе кыргыз тили байыт болчу деп кайра карайта берип, балким тирип болгондо ушул сөздүн өтөсүнө чыгат беле деп ойлоп атам да. Бул жумуштагы өзгөчөлүгү. Жантан бери биз адамдыгындагы жөнөкөйлүгүн айтып атабыз, бирок канткени менен ар бир адамдын өкүтү, ар бир адамдын өзүнүн күйүтү болот го. Бир агайдын жашоодогу мындай бир кагырып жүргөн кездерин көрдүңүзбү? Эмнеден өкүндү? Бул баягы айтып атпайсызбы, өкүнгөн нерсеси депчи. Бул кишинин өкүнгөнү. Мисалы биз баардыгыбыз денебизди жакшы көрөбүз, мыкты кийимдерди кийебиз. Бул жерге келатканда деле бет башыбызды боеп чыктык дегендей. Анан жакшы тамактарды жейбиз. Бирок адамдын денеси болгону кийимин көтөрөт да, бирок дененин өзүн рух көтөрөт. Эгерде биз рухту көтөрө албасак, кыргыз болбойбуз деп ушуну көп ойлончу. Анан өтө өкүнгөн бир окуясын билем. Айтматовдун 8 томдугун чыгарганда мамлекет бир тыйын бербей койгон. Мурдагы ошондо ушунчалык өкүнүп жазгандарын мен азыр окуп берейин да. Өкмөт 8 томдун каржысына бербеди 8 тыйын. Кыпчактан пул чыгаруу жан бергенден жаман кыйын. Кокустан берген болсо ысык көл соолуп калмак. Токтогул кеси жүрбөй тоңуп калмак. Сансыган быкычыкка жыйын өтпөй өкмөт кетмек тарап. Анан биз аяламга салабыз кеп, Айтматов бактыбызга жаралган деп, миллиондоп китептер таралган деп, 80 жаш курагына 8 том кылсак белек, таптакыр итке минип калат белек деп, ушундай жаны кейип жазган да. Ушундай бир сөз менен иши дал келген, бирдеке нерсе жүрөгүмө айткан киши болчу, ошого сөз өтүмдүү. Анан мындай кишилердин батасы күчтүү болот. Мисалы, Акрам Камбаралиевич, экөөбүз жашыбыз тең. Даражасы көтөрүлүп аткан бир себеби ошол деп ойлойм. Анткени көз алдында деле далай батасын берди да, баягы туягырчын абдан жакшы өткөзүп бердиңиз, ошол мезгилде аким болчусуз. Мына айырда экөөбүз тең барганбыз анда. Андан кийин жанагы кийин эскерүү кечилерин өткөрдүңүз. Мындай кишилердин батасы күчтүү болот да. Таза кишинин, орозо туткан кишинин атага балага берген батасы, же болбосо мусапырдын батасы, ооруп аткан кишинин батасы жакшы тиет да. Дагы бир нерсеси кызык болуп атат мага. Негизи бул депутаттыктан анан аткаруучу кызматка кетпедиби? Телекомиссиясына кетти. Депутаттыкка тырмышып жүрүп араң жетебиз. Анан кийин кантип кайра артка кеттүү кандай болду ошол кезде? Кандай кабыл алды? Телекомиссиясына бар деген сунушту. Дейм ба?
Сиз ошол кезде мамлекеттик администрацияда болдуңузго, президенттик аппаратында. Кандай болду? Бул процесс абдан татаалуу, анткени тил ушу мамлекеттик тил комиссиясында бир топ маселе болуп аткан, кадрлардын ортосунда бир аз тирешүүлөр болуп аткан, интригалар болуп аткан. Анан аябай издедик. Биз да издегенбиз. Канча кандидатураларды жеке мен өзүм сунуштаганмын. Арасында азыркы төрага Ишекеев мырза да бар болчу ошол мезгилде. Анан биз болсо ушул Ишекеевге топтогон болсок керек эле, бирок президенттин өзүнүн башка кандидатурасы бар экен деген. Биринчи президент өзү эле тапшырма берген. Өзү деле аябай ойлонду да. Ойлоп отуруп анан кийин ким десек Эгембер Дерматов деди. Ошондо барып сүйлөшүп келиш мага тапшырылган, кабинетине киргенмин. Ошондо биринчи жолу бетме бет сүйлөштүк. Ырларын окуп, мына китебин алган дагы ошол. Анда доро берген жок. Көзөмөлдөөчү багыттан аткаруучу багытка түш деген сиз турбайсызбы анда? Анан мен да таң калдым. Өзү айтты, бул жерде айлыгым жакшы, тиякта айлык аз болот экен деди. Анан мындай кызмат машина менен эмес, көпкө чейин маршрутка менен каттап жүргөн бул киши. Эл менен. Ошондо айтып атпайбы, маршруткага түшсөм дейт, телевизордон депутат болуп жүргөндө таанып калганда туруп берип атат, орун бошотуп берип атат депчи. Ушундай бир жөнөкөй киши болчу да. Жашаганга үйү дагы жок экен. Мынаны карасаңыз, ушинтип бир элге деп кызмат кылган киши экен. Анан мен кийин билдим, эмне үчүн мамлекеттик тил тармагына барып бир тил үчүн кызмат кылайын деген. Бир ыры бар эне тил деген. Ошону окуп берип коеюн да. Эне тилин басмырлабай сыйлаган, эне тилге чыккынчылык кылбаган, адам көрсөм аруланып тазарам, көкүрөгүм толуп ташып нурданам. Менин тилим миңдеген жыл өлбөгөн, узун жолдо не запты көрбөгөн. Бар байлыгым, таянарым, медерим, тапкан олжом менин ушул дүйнөдөн. Маныс айткан тилим менен мактанам, тилим менин ордо очогум астанам. Күн астында ырдасын деп урпагын, ата бабам мурас кылып таштаган. Тилим менен абийир таап өнөмүн, төгөрөктүн төрт тарабын көрөмүн. Эне деген сөзүм менен төрөлүп, эне деген сөзүм менен өлөмүн. Анан ушундай айтты мага, эми мен жаш балдар менен депутатты талашып, дагы депутат болом деп жүрөмбү, андан көрө тилиме кызмат кылайын. Бул киши бир депутат болоюн деп умтулбаптыр. Ошого совершенно өзү эле суранып, анан тизмеге кирген киши экен да. Кандай болбосо Кудай Таала бир ушундай хадис дагы бар. Адам өзү суранбай, жалынбай, ортого киши салбай, пара бербей кызматка барса, он келип ошол жерде Кудайдын жардамы болот деп.